мен жаман жолдо жүрүп тооба кылып, жакшы жолдо жүргөн жакшы балага жолуганмынбы? Жолукса болот. Тооба кылгандан кийин ал аял же ал эркек жаман эмес, ал жакшы болуп калат. Тообанын касиети ушундай, күнөө эле кечирилбейт, канча күнөө болсо соопко айланып калат. Бирок күнөөнү соопко айландырып алат экенмин деп кылыш, бул эми акмакчылык да бул. Тообанын 3 шарты бар. Ошол жаман ишке өкүнүп, учурда таштап, келечекте кайталабайм деп Аллага убада берсе, мына ошо чыныгы тооба. Ошондо анан мына сиз Кудай кааласа, жакшы балага жолуга турган үмүт бар. Түшкөн чачты күйгүзсө болобу? Жок, көм коюңуздар, көм коюңуздар. Эми кээде парикмахерлерди топтоп өрттөп берген жерлери бар. Эми уруксат берилет мындай, бирок сүннөт болбой калат. Сүннөт боюнча жерге көм коюш керек. Устаз, илим жөнүндө айтып бериңизчи. Илим жөнүндө эмнени айтып берейин? Эң биринчи илим Алланы таануу илими, андан кийин Алланын өкүмдөрү. Макулбу? Талабул илм фаридатун ала кулли муслим ва муслима. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир мусулман эркек аялга илим талап кылыштык фарз. Кайсы фарз, кайсы илим бул? 10 жыл, 20 жыл окуган илимби? Же фарзы кифая, же фарзы айын бул. Демек, ар бир аял өзүнө жараша милдеттүү. Илимди алуу, иман боюнча, ислам боюнча 40 фарз деп коебуз го, болбойт деген ушуну билип, бала чаканы тарбия кылып, күйөөсүнүн укуктарын билсе, ушу жетиштүү. Бардын алма, бардын бүтүп кетпесе дагы.